Мухиттин Күмүш 20 жылдан ашык убакыттан бери Кыргызстанда эмгектенип, илим изилдеп, студенттерге билим берип, агартуучулук кызматтар кылып келет. Кыргыз-Түрк Манас университетинде кыргыздын чыгаан инсаны Салижан Жигетов менен ийиндеш отуруп, бир бөлмөдө эмгектенген. Кыргыз тилин суудай сүйлөп, бул тилде түш жоруп калышынын себеби да ушунда. Чейрек кылымга жакындаган мезгилден бери балдары да бул жактан окуп, ушул жерден билим алып, эрезеге жетишти. Эми эби келсе, Боордош элден куда күтүп келин алсам деп турат. Кыргызстандан же бул Борбордук Азиядан бир келин алайын десем, албетте жакшы болот. Анткени бир күнү биз Түркияга, өз журтубузга барсак, ошондо биздин артыбызда байланышта турган бир себеп болушу керек деп ойлойм. Кыргыз-Түрк Манас университети Боордош эки өлкө ортосундагы ишке ашкан ийгиликтүү долбоорлордун бири. Билим берүү тармагындагы кызматташуунун гана өрнөгү болбостон, инвестициялык алаканын да жакшы мисалы. Муну сыймыктануу менен айта алабыз. Ушул убакытка чейин Түркиянын өкмөтү бул университеттин курулушуна, иштешине, эмесине 400 миллион доллар, 400 миллион долларлык инвестиция салды. Бул Түркиянын Кыргызстанга салган эң чоң инвестициясы ушул Кыргыз-Түрк Манас университети. Кыргызстанда иштеп аткан жалгыз бюджеттик университет бул бюджеттик негизде иштеп аткан университет бул Манас университети. Кыргызстан жана Түркия билим берүү, маданий гуманитардык багытта гана кызматташуу түзбөстөн, соода экономикалык тармакта да ынак байланыш орногон. Өткөн жылдагы пандемиядан улам ортодогу соода жүгүртүү бир аз солгундай түшкөнү болбосо, 400 миллион доллардын тегерегинде товар алмашуу бар. Тараптар бул сумманы 1 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатышат. 2020 Кыргыз Республикасы менен Турциянын ортосундагы товардык жүгүртүү 269,4 миллион АКШ долларын түздү, 13%га кыскарды. Бул кыскаруу 2020 пандемиядагы учурундагы чек арадагы карантиндик чектөөлөр таасир этти. Биздин негизги экспорттук товарларыбыз болуп, бул эң биринчиден төө бурчак, жашылчалар, жаңгак жана кургатылган жемиштер. Кыргыз-Түрк кызматташтыгынын саясий өңүтүнө келсек, өлкөлөр Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдан тарта дипломатиялык байланышты орнотушкан. 97-жылы түбөлүктүү достук тууралуу келишимге кол коюлуп, ошондон бери карай стратегиялык өнөктөштүккө негизделген кызматташуу уланып келет. Түркия Республикасы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алгачкылардан эмес, эң алгачкы болуп тааныган мамлекет жана эң алгачкы болуп Кыргызстанда өзүнүн элчилигин ачкан. 1991 жылы 24 декабрда дипломатиялык мамилелер орнотулган. Ал эми 92 жылдын апрель айында Түркиянын элчилиги ачылган. Бул ошол мезгилдеги биздин республиканын борборундагы биринчи элчилик болгон. Андан кийин башка мамлекеттер. Эки мамлекеттин элин тамыры бир туугандыктагы байланыштырып турат. Тилибиз, динибиз, маданиятыбыз дагы бир. Ошондой эле эки өлкө жалпы түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктирген эл аралык уюм алкагында да кызматташып келет. Мы тоже имеем свою организацию, которая называется Тюркский совет. Ар бир тектеш элдер эл аралык уюмдарга бириксе, биз түрк мамлекеттериде өзүбүздүн кызматташтык аянтчабыз бар. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине 6 өлкө мүчө болуп, жалпы калкыбыз 250 миллион адамдан ашып, ички дүң өнүмүбүз 1,5 триллион доллардан жогору. 2018 жылы Көгүлтүр көл жээгинде көчмөндөр оюндарынын 3-чүсү өтүп, ага Түркия президенти келип күбө болгон. Ошондой эле Чолпон Ата шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитине катышкан. Көчмөн элдердин башын бириктирген көчмөндөр оюндарынын 4-чүсү ушул жылда Түркия өлкөсүндө өткөнү турат. Былтыр боло турган иш-чара пандемиядан улам быйылкыга калтырылган болчу. Амантур Шергазиев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.